Мен суром Нурбек Такабаев сизге. Сиз экөөбүз буга чейин да сүйлөштүк эле, жанагы Оштогу болгон окуя боюнча. Ошо кыскача маалымат берип кетсеңиз, эгерде тергөө иштерине каршы келбесе. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен кечээ күнү дагы маалымат кылып айтып кеттим. Биздин кээ бир жарандар, бизнесмендер, кээ бирки политиктер дагы ушул биздин жарандар уюшкан кылмыштуу мүчөсү катары турганын билип туруп, алар менен мамиле түзүп, кээ биркилери булар менен ишмерликте чогуу алып барган факттар да кездешет. Ошол боюнча азыркы кезде дагы ошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата алар менен байланыштар боюнча биздин иш аракеттер жүрүп жатат. Рахмат. Рахмат. Мен суроо мындай да. Туура негизинде сиздер ушул аз күн ичинде кармадыңыздар бардык ошол жерде катышкандарга. Менин суроом мындай да. Ушуну алдын ала караса болобу беле? Урматтуу Айбек Жапарович, соттолуп чыккандан кийин өз мөөнөтүн өтүп чыккандан кийин алар ар кандай аймактарда жашап жүрөт. Буларды күнү түнү артынан карап жүргөн бизге мүмкүнчүлүктөр да жок. Биринчиден биз келечекте мына өспүрүм балдар азыркы күндө 2 миллионго жакын адам ушул ишти баарын көрдү да, видеосун көрдү. Кыргыз Республикасы боюнча 2 миллиондон ашык адам көрдү ушул видеону. Мен сизге телефон аркылуу айткам, ошол видео чыкканда ошолордун беттерин, жүздөрүн бекитип, жана болбосо ошолорду чыгарбаганга аракет кылыш керек эле да. Эми иш болду. Чыгарбаганга аракет кылыш керек эле. Биздин мамлекеттик телеканалдар да чыгарды, мамлекеттик эместер да чыгарды. Туура аны эме кылган жакшы, мындай маалымат катары берип жатат. Бирок биз келечек муунда өсүп келе жаткан биздин келечек муунга таасирибиз терс болуп калды да. Ушундай кылсак эртең биз дагы башкача болот окшойбуз. Мындай кылган боло берет экен, коомдо ушундай иш кылса болот экен деген сезим калды да. Ошол боюнча мен сизге да айткан элем. Чындыгында ушундай иштер болгондо массалык маалымат каражаттарына чыгарбауга мен чакырып кетет элем да. Силер да ошо колуңардан келиши иштесеңер болот. Кээ бир сайттарды убактылуу жапсаңар болот, мисалы. Сүйлөшсөңөр болот, туурабы? Биздин чындыгында жаш өспүрүмдөргө бул абдан катуу удар болду. Жана ошондой эле келечекте ушундай иш болбоого мен сиздерге айтып чакырып кетет элем да. Чындыгында бизде азыр элибиз ойлоп калды. Эгерде ушундай болсо, биз кандай кылабыз, эмне кылабыз деп бизге чейин кайрылып жатат. Ошондуктан алдын ала иштегенге дагы эртерээк аракет кылсаңыздар. Рахмат.